Дал ушул сиз айтып аткан нерсени айтты окшойт да мындай. Мен кандай көрүнөт болсун экен. Өкмөткө жаман таң калам дейт. Булар да бияк иштебейт дейт. Байкемдерден уурданып төркүндөрүндөн. Анткени алар артистке жибербейт да. Оозуң ачылат барганда. Биз бир колхоздон барганда эле болдук да. Эми тел укканда айтты. Өлүп тириңди көрөйүн деп эжемди эле. Анткени мен өзүм ата-энеси жок чоңойгон кызмында. Тем более биздин артыбызда артист деген бир сөз бар да. Ошону айтам. Ошол аялдын эми башка жагын майдаларын айтпай эле коеюн. Возьми дочку, уезжай отсюда деген репликасы болду да мага. Оорбекен эже жагын чук көтөргөн. Кыйын, аябай кыйын. Болду дейм мама. Эмне биз чоңойбодукпу дегенди уккандан жок, экинчи кийлишпейм дейм өзүмө. Көзүмөн жаш агып кетет. Атам менен энемдин өңүн билбей калгандыгымда, тааныбайм да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен жалаң улуу муундан, театрдын дала изин көргөн адамдардан жанталашып маек алып, ушул адамдардын баскан изине бир сүңгүйүн деген жакшы тилегим менен Кыргыз Республикасынын эл артиси Турганбүбү Бообекова менен сонун маек кылам. Саламатсызбы эжем? Саламатчылык. Аябай ушундай кызык дүйнөдө ушу азыр эле театрга кирип жыттап өзгөчө бир аурасы, энергетикасы бар го. Сезесиздерби аны? Сезебиз. Андан дагычы мындай азыр кирип, мындай жөн эле коридору, анан фойелерин көргөндө ушундай болуп атпайсыңбы? Ал эми сахнага чыкканда, сахнанын өзүнө барганда бир шумуктай бир касиет бар да сахнадачы. Вот эми ошол касиет бул бизде өмүр бою ошону сезип келатабыз да сахнанын касиетин. Анткени канча убактылар болду, ушунчалык ооруп, чыдай албай, ичибиз ооруппу, тишибиз ооруппу, ушундай кыйналып аткан убактарда дагы эми ишке келип ролго чыгыш керек да, спектакль жүрүп атат да, эл куйшулган. Ошо сахнага чыгар менен баягыреки оорун таптак сезбей каласың да, тып басылат. Бир кудурети бар да сахнанынчы. Аябагандай да бир касиети бар да сахнага чыкканда, билбейм, кандай бир же өзүбүздүн бир бүткүл эмебиз, бүт организм өзү бир ошол өзү жасалып аткан чыгармачылык эмгектен бир өзүнчө бир тамактан өзүнчө дарыланып калабы. Же болбосо бүт нервдин баары тең түйүлүп ошол жанагы жасап аткан ишке жумшалып, башка ооруп аткан жерден такыр сезбей аткүл жетип калабы, шыгылып бир анан кереметтүү бир касиети бар да сахнанын. Өзүндө эле касиети бар. Анткени касиети бар үчүн бул жерден не деген адамдар, не деген таланттар, не деген өзүң айткандай залкар эжелер, байкелер. Азыр мына биз эң улуусу болуп калдык, биздин курбалдаштар, бизден канча кичүү деле бир керемет жаш актрисалар, актерлор деле болду. Ошонун бардыгынын бир Алла Тааланын өзүнөн бир берилген бир чымындары бар да. Ошол чымындар коргойтко деп ойлоп кетем менчи. Өзүбүз байкабасак делечи. Баягы улуу артисттерди жөнүндө деле айтып калат го мындай. Жашоо жай турмушта көрсөң такыр башканын, сахнага чыга келсе эле өңү түсү тим эле бардыгы бап келишип, такыр башка адам болуп кууп чыга келишет депчи. Ооба, өзгөрүп кетет. Адамга дагы бир ажар берет турбайбы сахна? Ошентип коет. Анан кийин бир кандайдыр бир күч келет да. Бир күч келет, бир энергетикада бир башкача болот да, бир ушунчалык бирчи. Анан негизгиси ошол ойноп аткан адамдын жашоосуна, өмүрүнө өтүп кетесиң да.
ооба эми анын репрессия убагында 1 айлап 2 айлап 3 айлап репрессияларда талдап анализдеп анан ал адамдын өмүр баянын түзүп анан бүткүл өзүңдүкү сыяктангандай эле анын бүткүл өмүр баянын баарын түзүп анан эмне үчүн ушул тагдырга туш келген себеби эмненин баарын анализдеп чыгабыз да анан кийин бирок ага чейин бирөөнүн жашоосун анализдеп бирөөнүн өмүр баянын түзүп билесиң да башка адам экенинчи анан баардык эме болуп анан премьерага келгенде элдин астына чыкканда баягы тиешелүү жоопкерчиликтүү убакыт келгенде сен ал адамды таптак унутуп каласың да ал бөлөк адам кылбай ошол жашоосуна кирип ошонун баскан изинен басып аткандай ошонун баардык тарткан ырахатыбы күйүтү ошонун баары тең сенин башыңа келип калгандай болуп ошону өзүң көтөрүп кетесиң да анан ошол учурда сен болбой эле ошол адамга айланганда анан сенин жанагы проблемаларың жоголуп кеткени ооруларың жоголуп кеткени ошондон болуш керек анткени ошончолук ишеним ошончолук баягы ошого өтүп кетүү ошол адамга өтүп кетүү ошол адам тигил адамдын жашоосун жашатып салат да анан өзгөрүп кеткен ошо да ошондой ошол баскандай басып ошол неткендей болуп бүт баары ошол адамдын бүткүл баягы привычкаларына манераларына сүйлөө басуу туруу кароо ошонун баарын ошого өтүп кетесиң дагы анан сахнадан сен болбой каласың да жана Жамал Сейдакматова эже раматылык айтты эле да искусстводогу өзүңдө эмес өзүңдөгү искусствону сүй депчи ооба азыр мындай дал ушул сиз айтып аткан нерсени айтты окшойт да мындай мен кандай көрүнүп атат болсум экен туура дебейчи туура болгон жан дүйнөң менен ойно деген окшойт депчи ооба туура окутуп атканда деле жана мен бир классташым бар ини классташ болуп кетет Желдең деген ак өлөңдө көлдө анан биз 5 жыл окуп келип неметкендей бир күнү анан отурганбыз классташтар болуп отуруп эме кылып отуруш кылып атабыз да аябай жыргап жолугуп алып барабыз анан десең анан өзү ушундай эмерээк да кичине чымчыбыраак сүйлөгөн какмачыраак сүйлөгөн ай мен түшүнбөйм дейт мен ушу өкмөткө жаман таң калам дейт булар да кичине бияк иштебей дейт ушул артистти 5 жыл эмне үчүн окутат дейт дагы акча төлөп дагы стипендия берет дейт анан 5 жыл окутуп анан Москвага жиберип башка тигеме калбай калгансып расход калбай калгансып эмне окутат ушу 5 жыл артисттиктин 5 жыл окуп эмне кереги бар деп анан баарыбыз күлүп атпайбызбы анын сөзүнө таарынча эмеспиз да анан күлүп анын сыңарындай ошо 5 жылдын ичинде ушул азыр өзүң айткан ошо эжем Жамал эжем айтып атпайсыңбы ошол мектептин баарын окутуп чыгат да биринчи курсунан баштап эми ал кесиптик окуу өзү биринчи кезекте турат андан кийин баягы билим деңгээлибизди калган жагын өнүктүрүш керек да ооба түшүнүгүбүздү дегендей эми актер деген мындай да актер деген бүткүл кесиптин кармагын билиш керек багажы жок болсо ойной элбетте ал бир күнү саясатчы болуп калышы мүмкүн депутат болуп калышы мүмкүн ал бир күнү юрист болуп калышы мүмкүн ал бир күнү хирург болуп калышы мүмкүн медик болуп калышы мүмкүн ал бир күнү экономист болуп калышы мүмкүн ал күнү врач болуп эме бухгалтер болуп калышы мүмкүн ошон үчүн ушу сенин акырындык менен ушу 5 жылдын ичинде ушундай сабактар да кирет да жалпы билимди өнүктүрүү боюнча бир көп сабактар кирет да кадимгидей анан ушулардын баарын жакшы окушуң керек да жакшы окуп мындай баардык жагынан төп келген мындай билимдүү адам болуп чыкса кийин ошол чындыгында ошо драматургдардын берген жазган образдарын ким экен койчу болушу мүмкүн ким кандай адам пейили кандай түшүнүгү кандай көз карашы кандай адамдык сапаты кандай дегендердин баарын талдайбыз да ролду алганда ошонун баардыгын окутат да бизге ошонун баардыгын окутуп анан баягы көзүбүздү ачып анан кийин жөн эле баягы бирөөнү туурап берген эле бир өнөрпоз эмес жөн эле туурап берген өнөрпоз эмес ошол адамдын түбү сөңгүн талдай билген ошол пьесадагы кылып аткан жоруктарды эмне себептен жасады кайсы жакшы сапаты менен же болбосо кайсы жаман сапаты менен деген сыяктуу болуп анан жана эжемдин айтканы жана өзүң айтып атпайсыңбы ошону өтүп кетет болуш керек деп анан ошону
укутат. Анан жанагы профессионалдуу актер, профессионалдуу эмес актер деген терминдер айтылып жүрбөйбү? Ошол экөө так ушунун эле айырмасы да. Ошондой билим алган актер, жок ал билимди албай эле Кудайдын берген таланты менен мындай чала учук билим менен эле актер болуп жүргөн актердун ортосунда ушул бул иштөө процессинде аябай режиссерлорго аябай сезилет да. Аябай сезилет ушул нерсечи. Анан бизге айтат, жана өзүң айткандай, сен өзүңдү искусстводан сүйбө деп окутат да. Окутат ушуну кадимки накасы. Искусствону өзүңдөн сүй дейт. Сен өзүңдү ойлобой калышың керек да. Ошол ал жасап аткан искусствонун ошол эмгеги, иши, ким кандай, ошонун биринчи орун ошону даңазалап ошону алып чыгышың керек. Кээде биз өзүң айткандай кээде мындай өзүбүздү жакшы көрөбүз да, анан унуталбайбыз да. Ооба, чын өзүбүз чыгып кетет. Анан айрыкча деле мындай актрисалар көбүнчө сахнада сулуу болгонду жакшы көрөбүз да. Анан мындай сулууланабыз, антебиз, мынтебиз, анан ошол тармактарды дагы баягы профессионалдык көз караш менен караш керек да. Анан театрда керемет сөздөр бар да, эми театрдын өзүнүн сонун бир бул театр это турмуштун өзүн чагылдыруу деп коет да, күзгү. Турмуштун өзүнүн күзгүсү дейт. Мисалы үчүн менде аялдын тагдыры жазылган пьеса болсо, ошол менин тагдырымды толук кандуу чагылдырышы керек да. Ашыкча сулуу кылбай, ашыкча жаман кылбай, ошондой мен кандай аял болсун, кандай адам болгонмусум, ошону менен ошо актрисалар дагы ошо алган ролун дал ошондой кылып берүүгө дарылатыш керек да. Андан ашып кетпеш керек да. Биз бирок кандай аялдан өсөк деле сулуу кылганды жакшы көрөбүз да. Чын. Эже сиз Москвага барып окудуңуз да, Анан ошол баратканда мындай кандай сезимдер болду? Мындай мен кыз киши болсом, айылдан чыгып кандай ошол чоң турмушка, чоң жашоого, чоң шаарга аралашуу кыйын болдубу эже? Кыйын болду, конечно. Менен бир айылдан мен кичине шаар көрүп калгам да. Бишкекте окуп калдым эми. Анда Фрунзе болчу, номер 1 мектеп интернатта окугам мен. Анан эмне болгон күндө дагы шаарга аралашып калган адам болуп, бирок толук кандуу деле шаардык болгон эмесмин. Анткени интернат деген ал башкача чөйрө. Өзүң билесиң, ырам эменин ичинде. Анан орус тилин деле жакшы билбейт элем. Анан Москвага ошол жерден тур болуп өтүп калдык. Анан мен мединститут окуп атканмын да, өзүм мединститут окуп атып, анан кийин байкемдерден уурданып, төркүндөрүндөн. Анткени алар артистке жибербейт да. Анан эми боюң 1,5 метр болсо. Анан кээ бирде бириң бир чыган сулуу болбосоң. Анан алар айтат да, балам кой, барып сен мына характериң ушуга ылайык, сен жакшы эле медик болуп чыгасың. Сенден пайда көбүрөөк болот андан көрө деп мединститутка тапшырып салышкан. Анан кийин өтүп калгам да, өтүп калып анан как раз жыл бүтүп аткан да. Сессиялар башталат эмеспи окуу жайларда, жазгы, июнь айлары башталып. Ошентип калган мезгилде анан эметип калдык да, тапшырып калдык. Майда тапшырдык. Май айында жайыл эметилди, гезитке реклама. Анан буйрук экен өтүп калдым. Ошо кебете кешпириме карабай эле өтүп калдым. Кебете кешпир. Анан же булатчылардын жолу өтүп калдым. Анткени ректордун эми биздин институттун ректору өзү келди. Ак сакал, абышка, ак чач, бурук куйган, момундай болгон улгайган адам өзү келди, набур алды дагы. Кыйшык-мышыктар кире албай калдышты да. Беркиндейлер кире албай калды да, мындай жойломойлор кире албай калды да. Анан жылаңач эле ушул абышканын өзүнүн эле эмеси менен болуп өтүп кетишти да. Анан ошентип өтүп калдым. Анан эми Москвага барганда Эмал шаар деген такыр башка, чөйрө башка. Анан кийин оозуң ачылат барганда. Биз бир колхоздон баргандай эле болдук да. Ал кезде Фрунзе биз үчүн шумдуктай бир сонун шаар болгон менен Москвага баргандан кийин мындай эле болуп калат экен да. Чакан эле болуп калат экен да. Анан кийин окудук, окуп атып кыйналдым. Мен башка курсташтарымды билбейм, мен алар үчүн жооп бере албайм, ар ким өзүнө да. Мен аябай кыйналдым орус тилинен, орус тил билбегендиктен кыйналдым. Бирок аракетчилдик менен ошо
чыкпай ушу библиотекадан чыкпай ошо жакшы окуп аракет кылып ошентип отуруп анан кийин анан экинчи курстун аяк жеринде анан ошо 4-кө окуй баштадым да. 3 деген баадан көтөрүлө баштадым. Анан 3-чүнүн башында анан жалаң 4-5 өтүп калдым. 4-5 мен окуп калдым. Өзүм курсташым дагы комталашым Мария Курманалиева деген кызыбыз бар эле, бизден улуу эле эже катарында. Ошо Марика мага аябай жардам берди. Жакшы көрөт эле мен аябай. Анан ал смесь кыз да, украинка менен кыргыздан. Анан анын тили өзү эле орус тилинин кызы да. Анан аябай жардам берип тарбиялаган маанинде да карады да мага, сиңдиси сыяктуу карап. Оку, театрлардан калба, лишний кыйшык-мышык барба, турганчык, сак окуш керек дегендей мындай деп аябай насааты жакшы болду. Анан ошонун аягында киши болуп калдым. Келгенде мындай өзгөрүлүп келдиңизби? Өзгөрүлүп келесиң. Биринчи курсту бүтүп, анан келгенде эле үйгө келгенде классташтарыбыз бар да, чурулдап жолугушабыз да, жазышып турабыз, анда сотко жок, жазышып турабыз да. Анан келгенде кадимкидей алар менин көзүмө мындай кичине башкачараак көрүнүп калат экен да, ошондой болуп калды да. Андан кийинки жылдарда келгенде андан башкача болуп, аң сезимиңер өстү, билимиңер өстү, ушундай болуп, мындай бир өзүнчө отурганда салыштырмалуу айырмаларды сезип калат экен кишичи. Анан сезип калып, анан кубанасың да, кубанып демек мен бир тиешелүү деңгээлде бир өзүмө бир мындай өсүш алып аткан болушум керек деген бир. Анан балдарыбыз айтат да, классташым мындай айтат. Кыздарым айтат, турган дегендей мындай депчи, анан ооба деп кубанып, анан мугалимдерибиз аябай мыкты болуп калды биздин. Ошо ГИТИС боюнча, ГИТИС деп коет, ал кезде эң биринчи дүйнөлүк деңгээлдеги театралдык окуу жайы да болчу да. Азыр академия болду. Азыр деле ошондой өтө кымбат өтүш. Анан ошонун эң мен деген мугалимдерим, эми ректор өзү бизди алып кеткен үчүн бош керек деп ойлойм. Анан институттун эң мыкты мугалимдерин бизге берди да. Мугалим окутуучулар. Анан алар бизди ууштап кармады. Өзүң түшүнөсүң, ууштап. Аябай строгий, аябай жакшы кармашты да биздичи, эжекелерибиз. Нина Викторовна Чифранова деген эжекебиз бар эле. Эми көркөм жетекчинин кийинкиси эле. Бизди тим эле тыкыйта кармады да, ушунчалыкчы. Күнү эртең менен келгенде бутубуздун башынан башыбызга чейин карайт. Колдо тырмак эчтеке жок, бетте эчтеке жок, ошонун баарын. Боёп боёнбойсуңар? Боёнбойбуз. Тырмак өстүрбөйсүңөр? Тырмактарды өстүргөндөн кызыл ала кылып боёп, андай кылбайбыз. Анан негизги эле оюбузду, негизги эле биздин багытыбызды ошол эмеге бурду да. Актерлук чеберчилик сабагына. Ошол тапшырмаларды берип, тапшырмаларды аябай көп беришет эле. Анан биз жасап келишибиз керек да, институт ойлоп таап келишибиз керек, андай ойлоп таап келишибиз керек. Ошолор менен иштеп эле, анан өзүбүзчө эле кужуңдап эле ушу сабактан башыбыз чыкпай эле. Андай кыргыздар чогулуп алып отуруш жасап, антимичи эле? Общежитиеда, болчу беле? Анан кандай болчу эле? Кыргыздардын эң эле көп окуган окуу жайы эле биз болдук да. Кыргыздар көп окуган эле биз болдук. 24. Калган окуу жайлардан да азыр аябай көп болуп кетпеди. Анда кайсыл окуу жай болбосун, бирөөндө 1-2, же 3, эң эле көбүндө 5 окубаса, ошо серий ушундай аздыр окушчу да анда. Анда Москва деген азыркы биздин тиги Америка тиги элдей болчу да кездечи. Анан көп эле биз болчубуз. Анан кийин кыргыздар день землячества уюштурушат эле. Чыгаан балдар, жигиттер, кыздар да бар эле да. Ошолор уюштуруп, анан чогулат элек баарыбыздар, чогулуп. Жылына бир жолу чогулат элек. Анан чогулуп бир эмеде, бир столовойдо, ал кезде столовой деле биринчи орунда болчу да, кафе демеде. Силердин рестораныңар болчу да. Аны ошо чогулуп, аябагандай таанышып, биз балдарыбыз концерт коет эле, жакшынакай общение болуп, бири-бирибизди көрүп. Ошентип жүрүп, жигит балдарыбыз түгөй табышты. Кыздарыбыз түгөй табышты дегендей иштер жүрөт экен эми жаштар болгондон кийин анан. Өзүбүз деле общежитиябызда
жакшы ынтымактуу жашачубуз. Үйдөгүлөр эмне деди же, анан качып кетпедиңиз беле? Качып кеткем, алар эмне дейт эле, мен өткөндөн кийин орто жолдо 2 ай убакыт болуп калды. Визамыз бергенден августта кетесиңер деди, 25. Ага чейин мен иштедим. Бияктан фабрикага кирип алып, дудуктардын фабрикасына кирип алып, иштеп акча таптым, жол кире. Ошон үчүн алар бербейт эле да. 2 айдын ичинде жол кире таптым өзүмө. Бар жогун эметип алып, анан кийин Кетээрге жакын бардым. Кетээрге бир ашып кетсе, бир 3-4 күн калганда эле бардым балыкчыга. Эжекемкине. Баргандан кийин баргандан кийин тил укканды айтпа. Ушат өлүп тириңди көрөйүн деп эжем тимелечи. Каякта бир артист. Ошол да ишпи деп аябай. Ошол кезде түшүнүктөр ошондой болчу. Артист десе эле бар тескери мындай ой жүгүртүшүп эле, чочушуп эле, анан уруксат беришчү эмес да көбүбүзгө. Анан деп анан мен айттым, биз кетебиз, кетип атам мен. Акчаны кайдан аласың деп. Акчам бар, иштедим, акча таптым. Анткени мен өзүм ата-энеси жок чоңойгон кызмын да. Мен эжекелерим, байкелерим менен эле ынтем да, так мен атам менен билбейм. Элестире жок мендечи. Кичинекей кезинде 3,5 жашымда энем кеткен экен, 4,5 атам кеткен экен. Анан ошо бир байкем бизди чогултуп, 16 жашта калган ошол байкем эметип, айылдан мектепти бүтүп кеткиче ошо айылда тракторист болуп иштеп бизди карап туруп, анан биз айылдан бүткөндөн кийин интернаттарга бөлүштүргөн ошо да байкем. Эжемди дагы ошондой кылып, анан мени, анан интернат мектепти бүткөндө эжемди бул Жемпетте арабайып азыр. Ага киргизип, мени болсо анан мединститутка киргизип, кичине өзү серьезныйраак адам бололу деп, өзү сельхозго тапшырып, ада бир байкемди профтекке тапшырып, ушинтип бакыш. Байкем жетим жесир бойдон калбай, билимдүү, илимдүү бололу, серьезный жашайлы деп аракет кылса, мен серьезный жакка кетип калып атпайм. Алардын ою боюнча мен туура эмес жакка кетип калып атпайм. Каты тийген экен да аларга. Анан акча сурабайм силерден дедим. Акчам бар, жол берем, бирок анда арзан болчу. Күзүндө бар студенттик билет менен болчу студенттерге Москвага. Анан деп, анан кийин бүттү. Анан мединститутту таштап койдум да. Аяка мен кайра студент болбой калдым да. Бир-эки эмем берилбей калган да. Бияк өттү дегенден жашмын да. Бүттү, кичке өткөн спискага кирип неметкенден анан экзамге барбай койдум да. Мен Москвадан окуй турган кишим да, мен Москва деп. Анан ал мединститут калып калды да. Болбосо алар айдап барып бүткөн болгонумда окутуп коймок. Окутуп коймок анан элде анан ошо. Москвадан бүтүрдүңүз, анан келдиңиз, анан кайсы театрга бөлүндүңүз? Келгенибизде эле бизди бүтө электе эле чогубуз менен эле Ошкыр театры салынып аткан. Та ушундай да. Марат байкелер менен Ошкыр. Марат байкең, Дүйшөн байкең, мына Гүлайым эжекең, Назир эжекең, Мамбетов эжекең, Ажыбеков эжекең, Шеримбек кушташыбыз, өзүңдүн папашкаң, бар 22 киши. 22 киши. 24 болчубуз, экөө бияка калып калды. Анткени экөөнүн тең жолдоштору мурунку жылы бүтүп кеткен Москвадан. Гүлсара Ажыбекованын жолдошу художниктикин бүтүп 1 жыл мурун кеткен. Ал анын күйөөсүнө карап калып калды, Кырдырамга калды. Жана Марика, жана мени жакшы караган эжеке кыз. Анын күйөөсү Валера 1 жыл мурун келип Орус театрына кирген. Ал академге калып калды, экөө эле калды академде. Калганыбызды чогуу бойдон эле бош калып кетти. Министерство ошондой чечим кылып койду, колубузга диплом бербей койду. 2 жылдан кийин аласыңар деп койду. Отработайте. Потом анан отработка кылып диплом бербесе барасың да. Каяка бар десе барасың да. Ладно деп анан баарыбыз Ошко бардык, гүлдөп. Барып театр бүтө элек экен, Жалалабадка алып барды. Жалалабадта ДК бар экен, жакшынакай бирок кичинекей. Ошого бардык да анан Адилбек Илканбаев агай главный режиссер болду. Искен агай Рыскулов режиссер болду. Директорубуз дагы Ташкенттен бүткөн Асан Сапаров деген тың мыкты жигит экен. Ал шуулдап анан обком бизди алаканына салды да, өзүлөрү күтүп аткандай алып баргандан кийин. Бул министерство менен сүйлөшүлгөн экен. Кондушалов эже менен
Султан Ибраимович ошо киши заказга берилген экен мага кадр даярлап бергиле. Областта өзбек театры бар, кыргыз театры жок деп. Байке акчага киши. Анан эже бизден набор кылышып анан жөнөткөн ошол экен. Алгачкы спектакльдериңерде көрүүчүлөр кандай кабылдады эже? Биз 5 спектакль менен келдик. 5 менен келдик. Анда эжекелердин баары бар. Жүрөктөрдүн бүлкүлдөгөнүн айтпа, Бакен эжелер, Даркүл эжелер, Сабир эжелер, башка Балкыбек эжелер баары бар. Агайлардын баары бар. Биз аларды эле Кудайыбыздай көрүп окуп, ошолордун аркасынан артист болдук да биз. Анан мына келдик театрга. Келип анан кийин мына 5 спектакльден кийин анан ойнодук ушул жерден. Анан ойногондо мындай дем, бул мындай бир мактап айткандык деле эмес, бизди аябагандай дүңгүрөп кабыл алышты да. Бүт дүңгүрөтүп кабыл алышып, анан ошондон эле бизге легендарный курс деген анан ат коюлган ошондо. Легендарный курс. Азыр ушуга чейин легендарный курсуңар деп ошол поколение айта беришет. Андан кийинкилер билбейт аны, бизди көрбөгөндөр билбегендер. Ошол аябай жакшы көргөздүк, аябай байкелер эжелер келип куттуктап, беттерибизден өп, баарыбызды атыбыздан айтышып, биз атыңдан айтса эле болбой каласың да. Эми ошондой адамдар сен эле турган тиги деп атса, мен билет экен атым. Тим эле деп болбой калабыз да. Конуч алып эже атыбыздан айтат. Кыйын министр болчу. Эже дейин такыр министр жок да. Боло элек. Ошо канча театр бар, анда эмне Нарын театры, биз аз эле болчу театрлар. Ошондо ар бир артисти атынан билчү эже. Ар бир артисттин бүт сапатын да билчү. Анан келип туруп ар биринин өзүнүн көз карашы менен келип кайрылчу момундай болчу. Ушундай министр болчу да эжечи. Анан таланттарын, мыктыларын кадимкидей канаттын астында коргочу. Ар кандай интригалардан, ар кандай артынан айтылган эмелерден билет эле да коргоп турат эле кадрларынчы. Ушундай вообще керемет киши болчу дейм. Бул чоң сөздө эженики, Кончалуу эженин жетекчилиги аябагандай бир өзүнчө бир легенда да. Анан эже жана легенда актрисалар менен аралашып, артисттер менен неме кылып калдыңарбы? Кинолорго катышып? Жок. Назире биз анта албай калдык. Бизге ошол бакыт туш келбеди, анткени биз Ош театрында иштеп калдык да. Биз постоянно Ошто болуп калдык. Биз бияка 1 жылда эле бир келебиз. Фестиваль болот 1 жылда бир. Жана 27 март деп Ден театр болуп атпайбы? Биз ошого карата эле 1 жылда эле бир келчүбүз да. Анан бир спектакль менен келебиз да. Комиссия барып тандайт ар бир театрдан, бир театр. Анан ошо менен келебиз. Анан келгенде ошондо кайра жолугабыз, эжекелер кайра кишилер бизди көрөт. Анан кээ бирибизге мактайт, кээ бирибизге кичине сунушун айтып коет. Бетиңен сылап айтат да, андагы бизге. Биз эми келгиндербиз да. Бул жерде жүрбөгөндөн кийин биз менен эмне урушат эле. Конфликт жок да биз менен. Анан биз ошо сыймыктанып, метип алып, анан кийин сыртынан сүйгөн боюнча эле, сыртынан баалаган боюнча эле калдык биз ал улуу залкарларды. Анан мен ушу жолу келгенде 93-чү келдим да. Анан ошондо кимиси бар болсо, көзү тирүү болуп ким иштеп аткан болсо, ошол байке ошол эжелер менен иштешип калдым да мен ушул жолу. Мен келгенде Саатбек агай да бар болчу. Бар экенби? Бар болчу. Саатбек агай менен даже сахнада да болуп калдым мен. Репетицияда да болуп калдым. Табалдиев агай бар эле, Досумбаев байке бар эле, Манаста ойноп турду, Манас болуп турду ошондо. Биз катышып калдык. Искир Райымкулова эжем, Дулатов эжекем, Мирайда Далбаев эже анда иштеп турган. Мындай ушундай Күмүшалиев эже ал кишинин экинчи составында болуп калдым мен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушундай бир керемет байкелер эжелер менен иштешип калдык. Алар менен аябай адегенде коркуп, сүрдөп, жолой албай эметти. Анан бул ал кишилердин өзлөрүнүн мээрими менен, өзлөрүнүн бир жакшынакай мамилеси менен Искир эже мени гримерна киргизип алды. Мени көпчүлүк кыздар турган жаштардын үстүнө кошту да. Оштон келгенде. Эже айтты, бергел деди. Кир мына менин комнатама, 28 адикчи ошондо. Мына менин күзгүмдө отурасың деди. Менин күзгүмдө киримденесиң, ошол жерден кийинесиң. Мен анча деле көп келбейм.
деп эже ошондой бир жакшынакай керемет мамиле жасады. Гүлшара эже мындай мугалимдиктен устатым болуп калды. Келгенден бир жылга жетпей мугалимдикке да кирип калдым да училищега. Ал жерден эжем менен чогуу иштешип, аябай мени устат кылды да, устатым болуп, мен шакирт болуп тарбиялады да. Мен азыр мына ошол эженин эмгегинин үзүрү менен мына эжемдин айткан сөзү бар, колума берген китеби бар, өзүнүн жазган китеби. Жазылып турат. Турган бүбү, сен да мендей профессор болгонуң деп жазып койгону бар. Мына азыр профессор болуп калдым. Ошо эжемдин бүткүл эмеси жолу менен да, эмеси менен аябай үйрөттү да. Сабак бергенде студенттер кылган мамиле чыгарып, эмне кыйкырасың дегендей мындай депчи. Нервистен этпе. Булар бүтүп кете берет, сен нервиң жок каласың. Андай болуп, бир сонун акыл кеңештерди айтып үйрөттү мен эжечи, Гүлшара эже. Ушул эжелердин, ушул калган эле аз эле эжелеримдин эле тарбиясына түшүп калдым мен. Кудай буйрса түштүм. Ошолордон алдым да бир топ нерселерди алып калдым. Жакшы экен, улуусу бар болгон театрда. Биз тиякта эң улуусу эле өзүбүз, кичүүсү деле өзүбүз, ортончусу деле өзүбүз болчубуз да. Өзүбүз бирибиз деле тарбиялап, бирибиз деле. Ушундай болчубуз да. Ошол ушундай. Эл кандай кабыл алды эже Оштон? Жакшы кабыл алды? Ошто эми Оштун элине жөнүндө башыбызды ийип эле ыраазы болобуз бизчи. Жетекчилери кандай алаканга салган болсо, эл деле суусап, мындай мурун кыргыздарым жок экен да. Биз элди кыдырып эле жүрчүбүз да. Кыдырып эле гастрол 4 айлап кыдырчыбыз. Улуң бурчун калтырган жокпуз Ошто. Аябай ишенчү деп ойногондорубуздарга. Анан ишенет. Анан биз да баягы школа менен келгенбиз. Школа деп коет, окуган артисттерибиз да. Анан кийин элдердин бар жогубуз чеги менен элдин демес тилин таап, элди тартып алганга кудуретибиз жетет. Ошолорубуз дагы чоң роль ойноп кетти да. Анан кийин сахнада жашап аткан жашооң чындык болуп турса, элден өткөн сынчы жок Назира. Эл ошону ушундуктай сезет да. Артисттерди эл өзү эле таразалап коет. Муну мындай, муну мындай, муну мындай кылып. Эл өзү эле жасап коет ошончу. Анан анткени залда отуруп өзүлөрү тарбиялап да коет. Сен ашып баратсаң, ошону да тарбиялап да коет. Сезесиң, кадимкидей эме келет, энергетика келет. Сени жактырбай атканы. Энергетика келет, сени ушундай ээчип атканы, ушундай нерселердин биз кайра элден көп тарбияландык. Элдерге тарбия берип атабыз деп жүрдүк. Ошону менен катар эле эл бизди тарбиялап атканын деле кийинчерээк түшүндүк да. Кийинчерээк түшүндүк. Анан эже, азыр балдарыңар канча балаңыз бар? Силерди сыймыктанабы? Биздин апабыз деп турабы? Сыймыктанат. 2 эле балам бар. 2 эле балам бар. Мен 35 жашымда эле ажырашып кеткем. 2 балам менен ажырашып кеткем. Андан кийин ошол 2 баланы окутуп, тарбиялап, билимдүү кылып, кичине бутуна тургузайын деп аракет кылып, бар жогун ошого жумшалды. Эже, ал кезде ажырашуу деген укмуш чоң нерсе болсо керек да. Коомдон ар кандай сөздөр болду да эже. Эми ар кандай сөздөр болсо керек. Анан тем более биздин артыбызда артист деген бир сөз бар да. Ошону айтам да. Артист деген бир сөзгө өтө жакшы нерселер көп жармашпай эле, кичине сын көз, ындай-мындайлар жакшыраак жармашат да сөздөрчү. Анан кийин ошонун баарын эске алып туруп жашайсың да анан. Мынтсем мындай кеп чыгат. Балдарым дагы тарбиясы мындай болуп кала турган болсо, бул артисттин баласы дейт, бул артисттин кызы дейт деп, ошонун баарын таразалап, бүт ошону мерка менен жашоого туура келди да мага. Ошо артист деген сөздүн айынан башка болсо сен эл анча аңдыбайт, байкабайт, эмете берет. Балдарыңды деле анча эметишпейт. Биздики аябай мындай эмерек да, одуракай да, байкагыч. Элдин көзүндө турасыздар. Балдар да ошондой болуп калат. Баланчанын артисттин баласы, баланча артисттин кызы деп. Сеники деле ошондой болуп калат. Назиранын баласы деп калат. Кийин жакшы болсо, Назиранын баласы экен деп. Кичине эле бирдеме болду, бала кичине эле бирдеме болсо деле сразу эле ошонун баарын ойлойсуң да. Бүт ошонун баарын ойлоп жашайсың. Ошон үчүн өзүңдүн жеке жашооң жок эле болуп калат да, мындайча айткандачы. Анан эки эме менен жашадым. Ушул кесипти
аябай кесибим мени бакты, ошо дипломум мен ошондой деп эле ойлогом. Диплом жолдошум экөөбүз эметкенде кичине оштук жигит болчу да. Диплом, сенин дипломуң бар, менин дипломум жок деп мындай неметип, кичине ошондой түшүнүк менен дипломуңду өрттөйм деген күндөрү да болуп калган. А мен алып туруп көлгө төркүндөрүмө бербейгем дипломду. Сандыкка катып койгула депчи. Анткени мен ушул багат мени депчи. Ушул туура болду да ошо. Мына ошо дипломдун аркасында ушу күндө деле ушуга чейин ушу эл артисине чейин деле дипломумду берген. Мага берген мындай батасы акыбети да. Анан балдарымдын да ушундай бутуна туруп, бири экономист, бири юрист, экөө тең кандидат, экөөнү тең өзүм окуган жактан окутам деп экөөнү тең аспирантураларын Россиядан окуттум. Билем да каяктан кандай билим ала алат, анан кандай адамдар болуп жүрө алат, анан кыйын болду, бирок оор бекен эже жалгыз жүк көтөргөн. Кыйын, кыйын. Анан аягы таттуу болуп калган. Аз таттуу болду. Аягы таттуу болуп калган жакшы экен. Таттуу жерин айтыңызчы. Таттуу жери келет. Таттуу жери болот. Ошол балдарыңдын жашоосун болуп атканы, анан неберелериңдин болуп атканы, алардын жашоосун ынтымактуу жашап атканы, баягы мен көрбөй калганды ушу кызым көрсө экен деп жашайсың да. Мен көрбөгөн ушул балам көрсө экен деп жашайсың. Анан ошону көрүп турганда күйөө балам да Кудайга 1000 мерте рахмат. Жакшы бала болгон үчүн кызым бактылуу болуп атат. Кудайга рахмат, келиним да ыймандуу, жакшы тарбияланган кыз болгон үчүн балам дагы ошо бейгапар жашап атат. Анан ошолорго эле тобо дейсиң, анан дагы эле карап тура бересиң. Дагы эле кабар ала бересиң, чочулуп элечи. Ал дагы эми жаштар да. Анда такай кыйсалам дагы элечи. Анан кээде ашып кетем. Ашыкча кийлигишип кетем да. Ал болбойт экен да, аны болбой эле. Биздин поколениеде ал бар да. Кийлигишип кетме. Кийлигишип кетип эле, мама. Болду дейм, мама. Эмне биз чоңойбодукпу дегенди уккандан жок, экинчи кийлигишпейм дейм өзүмө, чубада берем. Болбой эле эртеси күнү кайра чалып эле кызыма, балама. Анан алар түшүнөт да. Башынан баарын жалгыз эметип жүргөн киши ошондой болуп калат экен да, ал өнөкөт болуп калат экен да, такай кабарланып туруу, тынчың кетип калып туруу, ушул калып калат экен да. Билесиң ошону жасабай эле коеюн деп, бирок баягы мурун таң келаткан компьютерге жазылып калган. Кой кантип атты экен, мынтип кетпесин, тигинтип кетпесе экен, кабар алайын. Сен акылнасат айта коеюн. Карасаң, азыр балдарың сенден акылдуу. Балдарың кайра сага акыл үйрөтүп турушат. Азыр эми алар мени оңдоп калды. Алар мени ремонттойт, такай. Ремонттолуп жашайм азыр. Андай, кээде болобу, атаң көрүп бир элимге дейт да отура бербейм да, өзүм бактымды ойлоп, бир чай ичип, маңдай тескеп отурган бир киши болсо болмок экен деген нерсе болобу? Болот. Ошол кайсы убакта келет экен билесиңби? Качан балдарың чоңоюп, бутуна туруп, анан кийин жанына түгөй таап алып, анан түгөй менен кеткенде сен жылатышат экенсиң кичине. Экинчи орунга жылып калат экенсиң. Эми алар сени ойлоп эле тура бербейт да. Алардын өзлөрүнүн жашоосу бар, алардын өзлөрүнүн немеси, асныгы немелерме. Анан сен кичине мындай калып каласың да, баягы мурун сени эле карап жашап аткан кезде караганда. Үчөөң эле мынтип жашап атсаңдан, анан кийин ошондойдо мындай кээде болот экенде, мындай жалгызсырап каласың да. Жалгызсырап каласың. Анан да бул келитеңчү жана жаманчылыкка барганда, жакшылыктарга барганда жалгыз экендигиң билинет, аябай оор коет да. Оор коет, билинип эле калат. Анан кийин айтышат эми Кудай ырбады, балдарың тигинти менти, сен өзүңдү да ойлоо деген айтылат да. Чора жолдоштордон айтылат, сунуштар болот. Анан эми баягы биринеки жалгыз жүргөн убактарда деле биринеки мындай адамдар болду эми баягы эмеде. Бирок мен балдарымды кандай кабыл алат экен деп отуруп чылдыра бересиң да. Балдарым мени кабыл алгандай, балдарымды кабыл албасачы, аларды мынтип койсочу деп отуруп эле кете бересиң да. Анан кийинчерээк уже битиң да барбай калат экен. Битиң барбай калат экен да. Ал бир определенный жашка чейин болот болуш керек. Ошол сезим эмелерчи, баягы ошо кабылдап алуу, анан ошону ынанып кетүү, бир жаш
болот окшойт да, менин ошо убагым өтүп кеткен болуш керек ошондой убактардачы. Анан эми абдан жакшы эмелерим бар, жакшы адамдарым бар, подружкаларым бар, жакшы мындай эми жан дүйнөм толо турган, сүйлөшө турган, кеңеше турган, анда эмести хулиганданып минуталарды өткөрө турган да подружкаларым бар. Ошолор менен билбей калам да. Өзүм мындай эркек мүнөз тентегирээкмин да мындай. Керилип чоюлуп эле жүрө бербейм да. А өзүм кааласам өзүм деле эметип жүрөм, уюштуруп эми кыздарды. Сонун эже. Мындай эме, мындай өзүмдү эмеге таштабайм мен. Мындай кайгы күйүткө таштап эле анан анткени туура көрбөйм да. Анан анткенде болбойт да. Жашоо бирге жашаш керек. Жашаш керек. Мен өзүм башынан эле ойлойм. Мен өзүм байкем айткан, жана тарбиялаган байкем айткан. Сенин балам өтө татаал жакка бардың деген меничи. Силердин чөйрөңөрдүн баары жалаң чыгармачыл адамдар болгон жерде ич күйдүрүктөр көп болот. Көрө албастыктар көп болот. Анан сен деле ошол адамдын бири болгондон кийин сенде деле болот ошол. Ошол сени ууландырып салат. Депчи мындай атаандашып, ичин күйүп, көрө албай неме болгондо ошол адам өзгө ооруйт да, тигил билбейт. Сен ичин күйүп аткан адам. Сен өзүң эле уурайсың да. Анан ошону айтат эле да. Анан таптакыр эле мелтиреп эле эчкемин ишиң жок эле бирөөлөргө сүйүнүп коюп эле теңкейип эле жашай бербе малга окшоп. Атаандашып жаша. Сенде атаандашуу болуш керек. Орустар зависть деп коет, бизде атаандашуу дейт. Ошонун агы бар, анан карасы бар деп айтат эле байкемчи. Ошонун агы менен жаша. Бирок бар болсун ошол атаандашуу, бирок өң ак болсун. Ал эми бирөөнүн ырыскысын талашпа. Бирөөнүн тагдырына балта чаппа. Жаманчылык кылба, андай кылба. Бирок атаандаш. Айым үчүн мен де болбойт. Мен деле мен үчүн жасай албайм деген атаандашуу болуш керек. Бул сен өзүңдү сүйүү, өзүңдү сыйлоого кирет. Деп өзүмдүн байкемдин айтканы бар да, мен ошону девиз кылып жашап келем да. Мен ошону так унутпайм да. Ошону менен жашап келем. А сизге мындай таш койгондор болдубу эжем? Эми таш койгондор билбейм, мен ошончолук эле бир аябагында эле бир айчүрөк бир дүңгүрөгөн актриса болсом мүмкүн болмоктур. Менин актерский планым экинчи пландагы ролдор. Главныйдан кийинки ролдор да. Анан меники ошондой болгондуктан ошол негизги ич күйдүкчүлүктөрү жасаган актерлор менен жолум кошулбайт да. Жалаң биринчи планда ойногон. Жалаң. Ошо биринчи планда ойногондор чалышат да. Алардыкы кыйын да. Аякта кыйын. Анан экинчилердики анын баары тең мага окшогон эле актрисалар болот да. Алар деле мендей эле актрисалар болот. Анан өз ара бизде деле мүмкүн болушу мүмкүн багы. Бир ролго экиден актриса коюп коет, бирөөгө 3 актриса коет, анан өз ара эме болот да. Ким ойнош керек? Мени комиссияга мен ойнойт, премьерага бул ойнойт деген моменттер келип калат да. Ошондойго атаандашуу болот. Анан аны режиссерлор чечип коет. Мен режиссерлорго ушулду айтырам, абдан ыраазымын. Мен режиссерлордун чечими менен мен ал өзүмдүн багытымда, өзүмдүн ролдорум негизинде, өзүмдүн жолумда абройлуу эле орундарда болуп жүрдүм да. Азыр бир жаштардын дагы биз менен аралашып кинолорго түшүп калат атпайсызбы? Анан жаштардын дараметин кандай көрдүңүз мындай? Дагы кийин дагы мындай дүңгүрөтө турчу дарамети бар бекен ошол жаштарда? Жаштар аябай мыкты азыр. Назира, азыркы жаштар аябай мыкты. Силер бизден да билимдүүсүңөр, бизден дагы зирексиңер, бизден дагы эмесиңер. Азыркы жаштардан чыгат. Бир гана нерсе мени мындай бушайман кылат да. Чыга турган жаштар да бар. Ал үчүн ошондой режиссердун колуна түшүшүңөр керек да. Ошондой адамдын колуна түшүшүңөр керек да. Анан ошондой адам болсо, ошол адам алып чыгат, жаштар чыгат ошондойго. Ошондой жөлөп, тайоо, туура түшүнүп, ошо сени алып туруп, сени менен иштеп, сени алып чыгып, сенин эмге талантыңды, сенин аракетиңди, сенин немеңди алып туруп ошону сүрөп, жиреп кеткен
режиссерлор болуш керек да. Силер ошондойго түшүп келе албай калып атасыңар. Көп эле таланттуу кыздар түшүп келе албай калып атат. А биздин убагында өтө мыкты режиссерлор болгон. Ошондой инсан режиссерлор болгон. Ошо көргөн да, мисалы үчүн, бизди көргөн. Кимдин кандай эмне экенин, кимдин канча дарамети бар, кимдин колунан кайсы келет. Анан ошону мына биз менин курсташтарым мына Гүлай эжекен, Галимет эжекен, мына Назира эжекелериң биздин курсубуздун башынан келет героиналар болуп келген кыздарыбыз да, театрларда эле. Буларды ошо режиссерлор алып чыкты да. Эч качан актриса өзү чыга албайт. Чыга албайт. Аны бирөө алып чыкпаса, кимдир бирөө болуш керек да, кимдир бирөө алып чыгыш керек да, дарбазасын ачыш керек да. Ошого жол жасап бериш керек. Ошондо ошол өз деңгээлинде адам актриса чыгат, актер да чыгат. Биздин курсташтарыбыз ичинде ошондой кыздарыбыз мына курсташтарыбыздан да бар, эркектерибизден да бар мына билесиңер Байтөбөт Байкеңер, мына Мукамбет Байкеңер дагы санай берсем, булардын ар бири мына кыздарыбыз дагы, балдар жигиттерибиз дагы мына ар бири бир өзүнчө бир гүл да. Гүлдөрдүн аты бар го, өзүнүн жыты бар. Ошондой бирден гүл да. Мындай таптакыр эле бир жыты жок, көркү жок, эч кимди алган эмес экен. Ректор Горбунов алган эмес экен да. Бирине бир окшошпойт, анан биринен бири деле калбайт да. Өзү ар биринин өзүнүн орду бар, Мына ошону таба билген режиссерлор болуп калды бизде. Анын баары азыр өтүп кетти. Алар өтүп кетти. Мына азыр ошентип иштеген режиссерлор жок болуп атат. Мынакей мен ачык эле айтып коеюн, режиссерлор мейли угушсун, көрүшсүн. Бул менин өзүмдүн жекече мындай бүгүнкү күндөгү мына жаштарга, актерлорго, мен окутуучу катарында бүтүп чыгып атат да бизден. Күчтүлөр. Силерди көрүп атабыз да, силерди ошондой кылып бир өзүнүн жанагы мен айткандай эле искусствону сүй, өзүңдү искусстводон сүйбө, өзүңдү искусстводон сүйбөй, искусствону сүй дегенди жасай турган режиссерлор азыр жок болуп атат да. Өздөрүнүн эле расчеттору менен, өздөрүнүн максаттарын көздөп эле, анан андайлар эмне кыла калат, даяр деле ала калат да. Атактуулар ала калат да, күчтүүлөр ала калат да. Чыгыш керек да. Понимаешь? А жок, именно жаштардын ичинен ошону биз түйшүгүнө бышып алып чыгып, жаңы лицолорду, жаңы кыздарды, жаңы жигиттерди алып чыкканга, ошол өзүн таштап койгон, карьерасын экинчи планга таштап койгон режиссерлорду кечирип койсун, мен акыркы убактарда көрө албайм да. Көрө албайт. Мүмкүн чыгып калар, мүмкүн болуп калар. Мындай бар, мына мен Шамил Дыйканбаев. Мен бул баламды кайда болсо, эмне болсо да мен бул баламды дайым айтам, айта бермекчимин. Мыкты режиссер да, мыкты режиссер. Ушундай бир кур расчеттор менен жашабайт. Кур эмелер менен жашабайт. Ал эч качан өзүн мындай бир жеңил желпи бир эмелерге бара калып, муну ала калайын, тигиндей боло калайын дегендер менен көп барбайт. Анын билими да ошондой. Анын атасы Дыйканбаев, мурунку поколение чоң атасы режиссер, эң таптаза честный киши болгон. Белгилүү драматург, белгилүү акын. Мунун ошо генасында тазалык бар да. Генасында бар. Анан ошого да капризный дагы. Өзүнүкүн бербейт. Азыркы заманда андай кишилер эмне болот? Кичине туура эмесирээк кишилер болуп эсептелип калат да. Ыйт дегенде зыйт деп турганда жакшы көрүшөт азыр жетекчилерчи. Артты карадыңыз да. Анын артты караганда жүрөгүңүз, көкүрөгүңүз топук элеби? Сонун жашап атам деп ойлоп атасызбы? Менби жакшы жашап атам. Жашадым. Кудай кандай тагдыр буйруган болсо пешенеме, мен ошону дагы рахмат айтып көтөрдүм, рахмат айтып турчумун. Ыйлап турсам да рахмат айтчумун. Сүйүнүп аткан маалда жакамды кармап, жер түкүрүп, рахмат айтчумун, каниет кылып. Мен ыраазымын, жаман жашаган жокмун. Абдан мындай тузу да бар, калемпири да бар.
секери да бар дегендей ушундай бир жашоону жашадым. Бирок ошолордун баарынын эң аягы жыйынтыгым мени аябагандай ынандырып койду да. Азыркы жыйынтыгым азыркы учурдагы балдарымдын тагдырларынын, өзүмдүн ушул жашка келгендеги мындай ордум ушуларым мени ынандырып койду. Анан арттагылардын баары көбү эме болуп калды да. Көз жазында эле калып калдыбы же? Көз жазында деле калбайт. Эле кандай болот? Ары берген так калат. Калабы? Калат. Бирок сабак катары калат да. Ошондо сабак катары калат. Сабак катары калат да. Анан ошонун баарына тоо дейсиң да. Шүгүр Мүмкүн ошонун мага тагдыр сынап бергендир. Мүмкүн жаратканым мага сынап бергендир. Сынап бергендир, мен көтөрүп кеткендирмин тырмалаңмай. Ошончо бүгүнкү күнгө жетип отурасыңар да. Анан кантип артыма карап анан мен нааразы болуп же эме болбойм. Ыраазы эле болом. Коллективимде да ыраазы болом. Курсташтарым аябагандай ыраазы болом. Бир туугандарыма ыраазы болом. Бир эле өкүнүч, бир эле арманым, бир эле өкүнүчүм мен ар качан эстегенде, үйдөнбү кечинде жатып келме келтирип атканда эстегенде көзүмөн жаш агып кетет. Атам менен энемдин өңүн билбей калгандыгым да, тааныбайм да. Таанысам тарттырмакмын да художникке. Мынандай тигине мынандай иштеп тарттырмакмын. Вот ошол жок, ушул жагынан ачкамын да. Мээримге суусадыңыз да же? Сагынам да, ачкамын ушу. Аны эми өзүм эне болуп отурсам, өзүм ата өрдүн ата болдум, мен өрдүн эре болдум, анан кийин эми уят деп. Анан кайраттанасың да. Балдарыңызга болушунча бердиңиз да, өзүңүздө ала албаган нерсеңерди? Эми бердим го деп ойлойм, бирок аябай эми катуу кармадым да. Балдардыбы? Балдарды аябай катуу кармадым. Ошо катуу кармаганын айынан тиги Ошто жүргөндө театрда мага тиги эме деген тиги книжка коюшкан тиги Давлет деп азыр тиги Көл театрынын көркөм жетекчиси го. Давлетчи. Анан кийин ошо эжем гестапо деп койгон да магачы. Мен балдарды өтө катуу кармадым да, анткени жалгыз өзүм болдум. Өзүм гастролдо да жүрөм, выездде жүрөм, балдарым үчүн үйдө такай квартирант кыздарды кармайм бесплатно. Ошо кечинде балдарым убагында садиктен алып метип үйгө келип тамак ичилип укташсын деп. Биз түн ичинде выездге кетип калабыз экен. Түнкү 4-те келебиз, 3-те келебиз. Актёрский иштин бир бүт эмесин мурунку Союз убагында иштедик да биз. Азыркылар эчтеки актёрский иштин кыйынчылыгын көргөн жери жок. Городской болуп жыргап жүрүшөт. Анан кийин аябай катуу кармачымын да, талапты катуу койчумун. Коркот элем баламды, эркек бала эметип кетпесин деп кичине. Атасы кийин эркерээк өскөн жигит эле мындай. Ошо генасына кетип калбасын деп коркот элем. Кызым тиги кайдан билем эми квартирант кыздар менчилик тарбия бере албайт. Мындай болуп кетпесе экен деп. Анан мен кетпейт элем да, Назира. Мен бир чындыгын айтайынчы. Мен Ош театрынан кетпейт элем. Мен бир эмеге барып калдым да. Эме бир Болгарка аялга барып калдым да. Андай эме кылып, ден соолук боюнча барып калсам, ошол аялдын эми башка жагын майдаларын айтпай эле коеюн. Возьми дочку, уезжай отсюда деген репликасы болду да мага. Анан ошол менин моягыма эмени ийнени сайып кадап койгондой тура берди. Эмне үчүн? Анда менин кызым 7-класс окуп аткан кез ошо 93-жыл. Чоңоюп калган, жатынакай болду, узун бойлуу, симпатичный эме болуп калды. Анан возьми дочку и уезжай отсюда деди да. Бүттү ошол боюнча мен кетишим керек деген эмени койдум бияка. Бүттү кеттим дедим дагы сразу үйүмдү саттанга кыла баштадым. Коркуп калдым да, эмне себептен андай деди. Кандайдыр бирден күтүп атабы кызымды, тигиндей мындай деген эме менен мен кетейин дедим. Анда балам бул эме милицейский школда окуп аткан. Балам тиякта турса, анан кызым биякта алып кетейин да Бишкекке барып туруп жашап, экөөнү бирге кайра бирге тарбиялап, экөөнү кайра өзүм карап неметип чоңойтуп, анан кийин тынч болсун деп анан кийин бир орус кошунан сурандым, үйүмдү сатып бер деп. 3 күндө таптап. Бир жигит таап келди, бизнесмен жигитти. Анан кийин ал жигит
мен бирөөгө көргөзөйүн эже. Ал ошол кишиге жакса мен алам деди. Анан бир жап-жаш келинди алып келди. Анан келин келип карады. Мен кичинекей комнаталы, кичинекей комната 2 комнат болчу да. Анан кийин кыз алам деди. Кудай жылган. Эже, мына шкафыңызды, анан мыналарды да таштап кетесизби деди. Таштап кетем, айланайын дедим. Мен эмне кыламан мен деп. Анан деп эле жигит мага айтты, эже, мен сизге жыйналганга, даярдалганга 3 күн срок берем. Анан КамАЗ менен келип сизди бекер жеткирем Бишкекке деди. Даяр туруңуз деп. Ушундай кетти да. Шар болуптур да. Ойбай, вообще. Анан дал ошондой болуп калды, дал ошондой болду. Анан кийин кетип калдым. Тияктан трудовой эмени мындай бир эме кылганда билбептирмин, перевод жасалат деген театрга да айткан жокмун, эч кимге кетем деп. Жөн эле темный лес кылып эле кылып, жанагы нерседен корктум да. Эмнеге менин кызым алып кетти депчи. Бала деген кыйын да. Анан кетип калдым. Анан ошол 93-жыл болчу. Эми ал келгенден кийин кыйынчылыктар аябай көп болду. Ал аябай көп сөз. Театрлар албай койду, орун жок. Биз билген эмес да, мен эч жерде орун жок деп койду. Ош базарынын оозунда банкенин капкагын сатып отурган күндөрүбүз болду, кызым экөөбүздүн жашаш үчүн эме кылып. Анан жакшы подружкамдын 2 комната үйү бош болчу биякта, Калга Киевде. Ошого киргенбиз. Ал кыз подружка менен сүйлөшүп койгом. Балам сабагын окуй берди. Анан кызым экөөбүз ошентип 1-сентябрга өзүм эме койдум. 1-сентябрда балдарым өзүнүн үйүнөн сабакка барышы керек дедим мен. Өзүмө приказ бердим да. Өзүнүн үйүнөн сабакка барышы керек. Ушуну жасайсың дедим. Анан квартира издей берет. Жана эми алмашып аткан кез рубль менен сом. Эменин рубльдин баркы жок болгон. А мен 100 000 рубльга сатып келгем да. Окуйгун Анан кийин жогоп кеттиби неме? Кызым экөөбүз жок, кызым экөөбүз анан спортивный кийинип алып, рекламаны алып ар бир эмеге барабыз, мындай. Үйгө. Чакан өзүбүздүн баабызга ылайыктуу адрестер жөөдүрабыз да. Деп жүргөн ушул азыркы полдомду таап, эски автовокзалдын жанынан. Полдомду таап, анан тил макул болду. Мени тез кеткенге жардам берсең, эгер ушундай жок очередь экен да, поезд. Вообще кеткендер аябай көп экен орустар. Анан кеткенге эмем жок болуп атат деди. Анан балам айтты, я вам найду деди. Ал эми все-таки органдын окуусунда окуйт да. Я найду вам деди вагон. Деп анан кийин баягы балам жүгүрүп, анан бир беле кылдышы кылып, бирөөлөр менен сүйлөштү окшойт, бирдеме кылды окшойт, эметип жүрүп, анан жүгүн жүктөдүк, эме кылып, аны үйдөн кетирип кетирип анан үйүнөн анан ремонт кылып. Эми орустун сасыган үй экен, аябайчы, кире албайсың. Анан аябай кырып чыгып, анан кийин 4-5 тире ремонт кылып, анан 1-сентябрга 1-2 күн калганда бүттү. Анан кийин төркүндөрүмө айттым, мен Бишкекке келдим деп. Баары кайрада тил уктум. Качан болсо ушинтип өзүң түйшүк салып басып жүрөсүң. Ой, айтып койбойсуңбу депчи. Эмне айтканда силердин өз турмушуңар бар, өз жашооңор бар. Мен өз проблемамды өзүм чечишим керек да. Туура. Деп анан кийин үйгө эме кылып, төлөө кылып чайга чакырдым да. Анан ошондой болуп анан Бишкекте болуп калдым. Анан министерствого ишке орношуп калдым. Министерствого элдик театрлардын үстүнөн курировать этип. Аңгычына Чолпонбек Базарбаев министр болуп келип калды. Чолпонбек мени как актриса вообще обожает этчи да. Мен бир ролум бар, Санетка деген комиссия болуп барып көргөн да. Ошондон кийин моя Санетка дечи, мен аты башымды эле көп. Анан министр болуп келип калды. Анан мен аякта иштеп атып бир кагазга кол койдурайын деп министрге кол койдуруш керек болуп кирип калдым. Анан кирип калсам эле, сен эме кылып жүрөсүң биякта деди. Биз жобо жазабыз да. Жобо жазып, анан киргизип, ошонан иште дейбиз. Мен ушундай иштесем, жок деди. Сен театрда иштешиң керек. Театрга барасың деп койду. Ошентип отургандан ошол Чолпонбектин жардамы менен театрга келди. Бияка анан киргизип перевод кылып салды. Сон жыргадыңызбы? Айтпайм. Кетип баратам, автовокзалдын фонарлары жанган цементинде бийлеп жүрөм, кыйкырып ырдап аттам, эски автовокзалда түрүшүндө эч ким жок.
Кетип баратам, ыйырдап атам, тегеренип атам, бийлеп атам, өзүмчө бир рахатка, бакытка батып. Сон. Анан кийин үйгө барып, анан кийин өзүм ишенбей анан кийин театрга келгенде аябай чочуп кирип анан жанагындай анан жана байкелер, эжелер мени ушундай жакшы кабыл алды. Кабыл алдыбы? Ошо бай аксакалдар кабыл алды меничи. Кабыл алышып, анан ошолордон мээрим күттүм. Ошолордон ошол мени билгизбей анан кирип кеттим да. Так аябай жаман экен да. Келсем Гуля бар экен, Гуля эмес экен. Ал да ошентип бата албай турган экен. Келиндей болуп, жана келген келиндей болуп. Сон. Ошондой анан экөөбүз жетелешип алып жүрөбүз. Коридордо да жетелеп жүрөбүз. Анан кийин ошентип иштеп калдым. Сон эже, аябай сон дагы түмүм эле камера резинке болсочу түмүм эле таң аткыча анан эже анан деп отурмакмын ар бир көчөбүзгө аны экөөбүз тием тартпайт дем. Аны экөөбүз бир бөтөлкөнү коюп алып, бир тамак жасап коюп, анан кийин кечке балдыйт сүйлөшүш керек да. Сон. Кудай буйрса андай күндө болуп калат. Сонун бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артиси Турганбүбү Бообекова менен аябай сонун жашоосуна сүңгүп кирип, аябай тим эле ичим ушу камералар дагы бир резинке болуп чоюлса дагы сүйлөтсөм деген нерселер калып калды эже. Атайын ушу улуу башыңызды кичүү кылып, макулдугуңузду берип, келип, жан дүйнөңүздү ачып бергениңиз үчүн ыраазымын эже. Мен үчүн чоң сыймык. Силердей адамдар. Силердей кыздарга ачып бербегенде анан ала кетмек белек. Тияга барганда курт-муртка менен жылан угуп да койбойт да. Рахмат, мен да сага абдан ыраазычылыгымды айтам. Жакшы көрөм, сыйлайм. Бир жакшынакай бир келечек каалайм, чыгармачылык чоң бийиктиктерди каалайм. Назира. Кен соолугуң болсун, жана балапаныңдын өмүрү узун болуп, ыймандуу болуп, ошо мен азыр балдарымдан көрүп аткан рахат, бакыт ошо сен да ошо балапаныңдан көр. Анан балапанымдан көрөт элем деп эле жалгыз жүрө бербей, ооба. Менин кылган жаңылыштыгымды кайталаба. Ооба эже. Мага сабак бериңиз, бүгүн жалгыз калба дедиңиз. Жалгыз калба. Жок, бул чындык, муну баары эле айтат. Рахмат эже. Мага дубагында айтышчу да. Анан баарын аткара бербейсиң да. Ооба. Аябай сонун эже. Бактылуу болуңуз, дагы көп жашаңыз, дагы көп шакирттериңерди чоңойто бериңиз, дагы сонун спектакльдерде, ролдордо ойноңуз. Рахмат. Мындан кийин аябай дөөлөттүү, сөөлөттүү карылык болсун эже. Рахмат. Алдыда чоң сонун нерселер күтсүн сизди. Аябай ыраазымын, жакшы көрөм эже. Рахмат алдым. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артиси Турганбүбү Бообекова менен керемет маек болду. Сиздерге абдан жакты деп ойлойм. Ой пикирлериңиздерди комментарийге калтырып коюңуздар жана каналыма сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.